Саламатсыздар бардак замандаштар. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн темасы ушунчалык бир биздин дүйнөбүздү байытабы, же болбочу бир жакшы нерсеге багыт берет окшойт деген тилекте айткым келип атат. Себеби бүгүнкү көрсөтүүбүздүн темасы улгайган адамдардын ден соолугун алдын алуу менен ошолордун өмүрүн узартууга багыт берүү деп айтмакчыбыз. Эмесе көрсөтүүбүзгө назар салыңыздар. Ал эми студиябызга келген адисибиз дарыгер-терапевт Арстанбекова Мира Арстанбековна биздин студиябызда. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Мира Арстанбековна, биринчи кезекте геронтология деген илими жөнүндө дарыгерлер билишет, жөнөкөй адамдар билбей калышы мүмкүн. Ошондуктан кичине түшүндүрүп кетсеңиз, бул эмне илим? Геронтология негизинен байыркы грек тилинен которулганда герос бул карылык, ал эми логос ошол изилдөө же болбосо илим дегенди билдирет. Геронтология негизинен бул тирүү организмдердин картаюусуна себеп болгон жана аны коштогон биологиялык механизмдерди жана процесстерди, эрте картаюунун кичиңдетүүнү жана өмүрдү узартуучу ыкмаларды изилдөөчү илим болуп эсептелинет. Демек улгайган адамдардын тулку денеси, жашоосу. Ошол эле учурда геронтология менен гериатрия деген дагы түшүнүк бар. Бул гериатрия деген ошол улгайган адамдардын оорусунун өзгөчөлүктөрү, ошол ооруну дарылоо жана алдын алуу профилактикалык жолдорун аныктоочу илим болуп эсептелинет. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун берген классификациясында бул 40 жаштан 50 жашка чейинки адамдарды биз орто карак деп айтабыз. Ал эми 60 жаштан 74 жашка чейинки адамдарды биз карыган адамдар. Ал эми 75-тен 89-га чейинки өтө карыган адамдар, 90 жаштан улуу адамдарды биз улгайган адамдар деп белгилейбиз. Эми болсо айтсаңыз, ушул улгайган адамдардын тулку денесинде кандай өзгөрүүлөр башталат жаш өткөн сайын? Биринчиден, адам картайган сайын денесинин алсырашы болот. Ал табигый мыйзам ченемдүүлүк. Ошондуктан карылыкты бул оор катары көрбөшүбүз керек. Албетте организмде мисалы үчүн жүрөктү ала турган болсок, жүрөк оорулары күчөлүшү мүмкүн. Кан тамырлардын катууланат кан тамырлар. Ошол кан тамырларда май чөйчөктөрү пайда болот. Аны биз атеросклероз деп коебуз. Ошондон улам мисалы үчүн ишемиялык жүрөк оорулары пайда болушу мүмкүн. Кан басымынын жогорулашы пайда болушу мүмкүн. Ал эми мээ системасында мына мисалы үчүн бул жерде мээ системасында бул биздин ушул мээнин клеткаларынын, нерв клеткаларынын азайышы. Ал эс тутумунду, кары картаңдардын эс тутумун ылдыйлатат, начарлатат. Ошондон улам деменция, Альцгеймер деген оорулар пайда болушу мүмкүн. Сөөктүн өзгөрүүсүнө эмне кошумчалайсыз? Андан сырткары албетте бул сөөктүн тыгыздыгынын төмөндөшү байкалат. Сөөктүн тыгыздыгынын азыраак төмөндөшү бул медицинада остеопения деген сөздүк бар. Ал эми сөөк тыгыздыгынын көп, өтө жогору тыгыздыгынын ылдыйлап кетиши бул остеопорозго алып келиши мүмкүн. Андан сырткары биздин мына булчуң системабызда анын булчуңдун массасынын жана күчтүүлүгүнүн азайышын байкасак болот. Эгерде биз жаш курактыкына караганда кары картаңдардыкы 10-15%га чейин төмөндөп кетиши мүмкүн. Ошол эле учурда бир гана ушул кары картаңдарга таандык болгон бул саркопения деген оорусу бар. Ошол оорусу пайда болот. Демек булчуңдардын бош болуп, дене бошой баштайт экен, э? Ооба. Дагы бир айтып кетчү нерсе бар. Ушул булчуңдардын күчтүүлүгүн азайтпаш үчүн жөнөкөй көнүгүүлөрдү биздин кары картаңдарды жасашы керек. Болбосо, мисалы, жөн эле бир күндө бир 30 минут басуу таза абада. Булчуңдарыбыз жаш кезибизде кандай болсо, улгайган убакта дагы бир аз болсо дагы бекемирээк болсун десеңиздер, 30 минуттан кемибеген кыймыл аракетти тынымсыз күнүнө жасаш керек экен. Ошол эле көнүгүү, ошол эле тезден басуу, ошол эле жайдан басуу. Туурабы? Андан сырткары биздин көз органдарыбыздагы көрүү системасы дагы өзгөчөлүктөргө учурайт.
Өзүңүздөргө маалым болгондой, бул хрусталик бар. Ал хрусталик көздүн бөлүкчөсү. Ал жаш өткөн сайын бозоруп баштайт. Ошондуктан биздин каракартаңдарыбыздын мындай жарыктыкты жакшы мындай көрүүсү азаят. Андан тышкары цветтерди айырмалоочу системасын, бул көрүү системасындагы цветтерди айырмалоочу бөлүгү дагы төмөндөйт. Мындан тышкары бул мурун жана ооз органдарында да өзгөрүүлөр болот. Мисалы, мурундун көңдөйүндөгү былжырлоо катмары ичкерип кеткендиктен көп мындай жыттардын сезүүсү азаят. Андан тышкары бул ооз көңдөйүндө, ооз системасында тилдин сезгичтери, бул туздуу же болбосо бир кычкылга болгон даамдары азайып, кээ бир тамактар аларга ачуудай көрүнүшү мүмкүн. Анан ооз көңдөйүндө болгон биздин мынакей тишибиз, албетте жаш өткөн сайын тиштин да картайуусу болот. Мисалы, мындай сынышы мүмкүн, же болбосо атайын жасалган протез тиштерге тагынууга муктаж болушат. Өзүнөн өзү дагы таза туруп эле түшө берген учурларда кездешет, тиштин. Ооба, кальцийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн. Улгайган адамдардын ден соолугу жөнүндө айтып кеттиңиз, эскертип кеттиңиз. Азыркы учурдагы COVID-19 менен дагы байланыштырып кете аласызбы? Албетте, бул өзүңүздөргө баарыңыздарга маалым болгондой, бул COVID-19 негизги белгилери болуп, бул кургак жөтөл, дене табынын көтөрүлүшү болуп атат. Көп бир учурларда бул бессимптомдуу болушу мүмкүн. Белгиси көрүнбөшү мүмкүн. Бирок бизден улгайган адамдарда алардын өнөкөт ооруларынын көптүгүнөн, ошондой эле иммунитетинин алсыздыгынан, ушул ковид менен ооругандан сейрек кездешүүчү белгилери биздин ошол улгайган адамдарда байкалышы мүмкүн. Мисалы, муундардын оорушу, теринин түсүнүн өзгөрүшү, даамды же жыттын жоголушу, сезбей калышы. Ошол эле учурда диарея, ошолор менен коштолушу мүмкүн. Иммунитеттин азайышы менен, төмөндөшү менен ушул улгайган адамдардын ковидти жугузуп алуу коркунучу бийигирээк болот. Аялдарга кандай өзгөчөлүк пайда болот? Картаюуда аялдардын өзгөчөлүктөрү эркектерге салыштырмалуу даана билинет. Анткени дегенде аялдардын организмдеги жыныстык гормон, бул эстроген, азайып кетет. Аялдардын этек кийүүсүнүн токтоосу жана ошондой эле бойуна бүтүүсүнүн токтошу. Ошол эле учурда ошол эстрогендин таасири бул эне бездеринин жана жатындын кичирейүүсүнө алып келиши мүмкүн. Жана ошондой эле ошол жогоруда айтылгандай, мынакей сөөк системасында эстрогендин да чоң рол ойнойт. Анткени дегенде ушул эстрогендин азайышы менен ушул сөөктөр дагы борпоң болуп башташы мүмкүн. Түшүнүктүү. Эми эркектерде эмнелер байкалат? Эркектерде айырмачылык акырындык менен гана сезилиши мүмкүн. Ал ошол тестостерондордун азайышы, урук безинин спермаларынын азайышына алып келиши мүмкүн. Муну ушулар айланып келип, ушул негизи эле улгайган адамдын психологиясына курчу таасирин берет деп айтылат. Буга эмне дейт элеңиз? Негизи окумуштуулардын берген түшүндүрмөлөрүнө ылайык, бул картаюуга жана карылыкка таасир берген бир нече факторлор бар. Биринчиси бул генетикалык фактор. Эгерде адам жаш көрүнсө жана же кеч картайган үй бүлөдөн чыкса, бул жакшы көрүнүш. Ошол эле учурда социалдык жактан дагы рол ойнойт. Бул башкача айтканда бул айлана чөйрөнүн таасир этиши. Бул жашоо шартынын татаалдыгы адамдын тез картаюусуна себеп болот. Жана ошондой эле оору, эгерде адам азап тарттырган жана алсыраткан оорунун болушу, бул дагы жаман көрүнүш. Ошол эле учурда ошол улгайган адамдардын сезимдери, эмоциялык абалдары, эгерде кары адамдарыбыз ар дайым кайгыда жүрсө жана трагедиялык абалда дуушар болсо, анда ошол адамдардын жашоосунда кандайдыр бир боштондук пайда болушу мүмкүн. Кары картаңдарды бир гана медициналык жактан карабастан, башкача айтканда, бул ошол чөйрөдө жашап жаткан, ошол үй бүлөдө
анын улуулугун, анын баалуулугун мактап айтып турушубуз керек. Баарыбыз сиздер деле байкасаңыздар керек. Мисалы көп нерсе карайтаңдарда биз жаш балага окшоштурабыз. Чындыгында мүнөзү жумшарат, өзгөрөт. Кээ бирлердинки тескерисинче ачуулук болуп башкача жаман картайуу деп коет, ошондой болушу мүмкүн. Бирок ошондо дагы үй бүлөлүк колдоо керек. Дал ушул нерсеге маани беришибиз керек экен. Биз аталарыбыз, апаларыбыз улгайып бараткан кезде алардын мындай ден соолугунун өзгөчөлүгүн көзүбүз менен көрүп турсак дагы маани бербейбиз. Бул карылык деген нерсени сүйлөп коебуз. Бирок андай эмес экен. Дал ошолордун ооруп аткан учурда канчалык жаны кыйналган оору болсо дагы колдоп, ушунчалык жакшы сөздөрдү арнап, канча өмүр калса дагы позитивдүү чөйрөнү тартуулаганга аракет кылышыбыз керек экен. Себеби алар бизди чоңойткон, алар бизди тарбиялап баккан. Ошол эмгекти эне атага жүрөгүбүздөн чыгарып, ушунчалык бир жакшы карашыбыз керек экен. Ушул эле улгайган адамдардын уйкусунда дагы өзгөчөлүктөр байкалат. Түнү менен уктабай калышат. Же болбосо күндүз уктап калышат көп. Ушул жөнүндө дагы айтып кетсеңиз. Туура айтасыз. Эгерде нормада адам киши жаш куракта бир 7 сааттан 10 саатка чейин уктасак, улгайган адамдардын бул сааттын 5-6 саатка чейин кыскарушу мүмкүн. Ал көптөгөн факторлор менен тыгыз байланышта. Мисалы, ошол улгайган адамдын бош калуусу, өзүнүн физикалык жактан чарчабоосу ошол уйкунун келишине алып келбеши мүмкүн. Же болбосо биздин улгайган адамдарыбыз өзүнүн ден соолугуна байланыштуу аябагандай көп дары дармектерди ичет. Мисалы үчүн өпкө оорусундагы, жөтөл оорусундагы ошол дарылардын көбү ошол уктоого зыянын келтирген учурларда дагы себеп болушу мүмкүн. Кантип нормалдаштырса болот ушул уктабай калганда? Нормалдаштыруу үчүн биринчиден ошол бир убакытта туруп, бир убакытта жатуу абзел болот. Режимди сактоо керек, туура айтасыз. Андан тышкары өзүн бир нерсе менен алек кылуу. Туура режимдин, тамактануунун режимин сактоо. Ошондон тышкары эгерде кандайдыр бир жаман адаттары болсо, ошолорду таштоо керек. Мисалы, тамеки тартуу, алкоголдук спирт. Мираж Стамбековна, ушул улгайган куракта кандай тамактануу керек? Ушул жөнүндө айтсаңыз. Туура айтасыз. Биринчиден туура тамактануу бул көптөгөн ооруларды алдын алып, эрте картайып кетүүдөн сактайт. Кара адамдар айрыкча тамактануудан көз каранды. Алар жаштарга караганда көп оорушат. Ошондуктан тамак аш алар үчүн негизги дары болуп эсептелиши керек. Ошондуктан адам канчалык улуу болсо, ал ошончолук диетасын түзүү абзел. Биздин картаңдарыбыз биринчиден ошол тамактануунун режимин сактоо керек. Ар бир 4-5 сааттын ичинде аралыгын сактоо керек. Организмде туздардын, жаман затганга жакшы жардам берет. Анда биздин көрсөтүүбүздүн эми негизги суроосуна келип жеттик окшойбуз. Узак жашоонун сырлары эмнеде? Негизинен генетик окумуштуулардын айтымы боюнча адам баласынын биологиялык жашы 150 жашка чыкканга чейин мүмкүнчүлүк бар деп айтышат. Ошол эле учурда жок дегенде 100 жыл жашаш үчүн эмне кереги жок жана эмне кылуу керектиги бул албетте бул жалкоолук жана ашыкча тамактануу. Бул кереги жок нерселер. Жалкоолук дегенибиз, мисалы үчүн, эгерде биздин жаш курактагы адам бир күн машыкпай койсо, жөнөкөй физикалык көнүгүүлөрдү жасабаса, ал 2 күндө ошол кетирген булчуңдагы күчтүү салмакты кайра ордун толуктап алышы мүмкүн. Ал эми биздин улгайган адамдарыбызда эгерде бир күн ошол көнүгүүсүз калса, ал ошол булчуңдун массасын же болбосо күчтүүлүгүн
ордуна калыбына келтириш үчүн 2 жума убакыт кетет. Ошондуктан жөнөкөй үй шартында деле жөнөкөй көнүгүүлөрдү жасоого туура болот. Дагы Андан тышкары бул ачуулануу, көңүл чөгүү, меланхолия деп коебуз. Ошондойдон алыс болуу. Албетте биздин улгайган адамдарыбызга аны биз жанында жүргөн балдары, неберелери тартуулаш керек. Жакшы маанайды, сүйүнүчтүү, кубанычтуу. Орточо жаш мүмкүн болгон физикалык иш-аракеттер негизинен бул бакыттуулуу гормондору деген бул эндорфиндердин көбөйүшүнө шарт түзөт. Жөнөкөй ошол физикалык кичинекей көнүгүү ал ошол эндорфиндердин 2 эсе көбөйүшүнө алып келиши мүмкүн. Андан тышкары биздин улгайган адамдарыбыз ден соолугуна кам көрүп, профилактикалык көзөмөлдө болуп, ошол эле учурда күнүгө кан басымын текшерип, жүрөктүн согушунун текшерип туруу абзел. Сиз аябай жакшы теманы өзүңүз жаш болсоңуз дагы улгайган курактагылардын ден соолугун сактап, өмүрүн узартканга багыт берип, жакшы маек куруп бердиңиз. Рахмат, анда ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Мына ушинтип урматтуу замандаштар, бүгүн биз сөз кылган бактылуулуктун чеги улгайган курак дебедикпи? Дал ошол улгайган куракка баарыбыз жетели. А биздин көрсөтүүбүз ушуну менен аягына келип жетти. Кайрадан жолукканча ден соолукта болуңуздар.